Достор, биз азыр жогоруда жана интернетке жарыяланган 203 маршрутканын айдоочусу жөнүндө келдик. Азыр ошол линиянын жетекчилигине азыр эле ошол линиядан жумуштан алыныптыр. Жумуштан четтетилип, кандай дагы чараларды көргөнүн атасыздар бек. Сиз саламатсызбы? Мен Улукбек, атым журналистмин. Чеке көз карандыңыз, журналистпиз. Көз карандыңыз? Ооба. Аты жөнүңүз кандай беке? Алим Белеков. Бригадир болом. Бул линиянын бригадири сиз болосуз, Жанагы киши эмне болуп аткан болот? Айдоочу эмне себептен андай түпеме кылыптыр? Бул айдоочунун алдагы кылган күнөөсүн биз силер катары эле жаңы уктук. Азыр биринчиден жаңы уктук. Булчу бир саат болду. Буну уже директор менен жетекчилер менен буну уже талкууладык мунуну. Буну однозначно бул увольнение кетти. Приказ. Жумуштан четтетилди. Азыр бул водитель контордо отурат, түшүндүгүн жазып, буга приказ чыкты уже. Сурадыңыздарбы, эмне себептен кылыптыр? Эмне себептен экенин буну тактайбыз. Тактабай туруп эле. Тактаган күндө дагы бунун алда кылган поступкасы өтө эле туура эмес. Бул туура эмес. Бул эч кандай рамкага. Качан жумушка кирген эле? Алдындай психологический эмес жакшы элеби? Жакшы эле. Айдоочу. Анан дагы буну тактайбыз. Эмне үчүн анда конфликт болгон? Бул конфликт болгон күндө дагы бул алдагындай поступ, бул конфликт болгон күндө дагы мындай поступка пассажирлер менен жазаганы бул туура эмес. Бул эч кандай рамкага сыйбайт. Буларды мындай тууралуу бизде строгий наказание, строгий. Кандай чара көрүлөт эми? Жумуштан четтетилип тим болобу кандай? Жумуштан четтетилет. Андан башка кандай чаралар көрүлөт? Андан башка чараны биздин баягы кандай дейбиз эми? Полномочиябызга кирген чара ошо да. Эң строгий чарабыз жумуштан четтетмей. Андан башка негизи көптөн бери иштечү эле киши? Көптөн бери иштейт. Мындай деле немеси байкалчу эмес мунун. Бул линиянын, маршруттук линиянын жетекчилиги кимге карайт бул 203 маршрут? Совет бригада деген. Осо Совет бригада? Осо Совет бригада. Учредители ким? Кутубаев Жумашалы. Директор фирма. Сиз бул жакта бригадирмен. Бригадирсиз, Азыр бул жактан да инспектор агаларыбыз келиптир. Сиздер кандай маселе кылып, кандай чараларды көрөсүздөр эми жогорудагы айдоочуга? Биз азыр жогоруда айтып кеткендей, бригадир айтпады, жумуштан четтетилди деп. Ошонун негизинде түшүнүгүн алууга азыр биз жумушка чакырдык. Азыр бияка келсек өзүңүз көргөндөй эле жок экен ага. Бригадирин чакырдык, ошондой эле мына конечныйга келип түшүндүрүштөн жүргүзүп атабыз. Дальнейший что мындай болбош керек, бул мындай болтурууга жол бербеш керек. Азыр биз булар айтымын боюнча конторада экен өздөрүнүн кабин эмесинде. Жетекчилигинде. Башка линия точкасында. Управление городской транспорт деген бар. Азыр силер айтып аткан водитель фирманын жетекчилиги менен кошо управлениеге чакырылган. Угутка чакырылган. Ушул вопрос тууралуу управление чакырылган. Азыр водитель ошол жакта. Түшүнүгүн жазып ошол жакта отурат азыр жетекчилик. Анан магазин айтып атат. Фирманын директору бул однозначно увольнение болот деп. Ошон үчүн мен силерге уволить этилди деп айтып атам. Приказы барбы? Келдиби сизге? Приказ чыкты дейт, анан менин колума тиелек. Бул ошо фирманын жетекчиси водитель экөө тең тиги УГТда, управление городской транспортта түшүндүрмө жазышып атат бул тууралуу. Бирок фирманын жетекчиси мага звонок этти азыр. Бул тууралуу однозначно увольнение болот бул водитель. Ошону мен түшүнбөй силерге айтып атам. Приказ колго тиелек, колго тийсе, на приказдын копиясын бияка да беребиз го. Анан бул тууралуу азыр эми срочно собрание кылабыз дагы. Түшүндүрмө иштери обязательно жүргүзүлөт. Бул тууралуу. Буга чейин деле жүргүзүлгөн, окуучулар башталганга чейин жүргүзүлгөн. Атайын бир мындай сабактар өтүлүп, коомчулук менен иштешүү боюнча, коомчулуктун кызматын кылуу боюнча бир атайын семинарларбы, башка жана башка нерселерди өткөзүп турасыздарбы? Айдоочуларга. Бизде окуу немесине карата ар кандай чогулуштар болот да. Окуу жылынын башталышына карата 1,5-2 жылдан бери окуучулар окуй элек. Мына 3 жолу собрание өтүлгөн.
Азыр окуу жылы окуучулар көптөн бери окуй элек, жаңы окушуп атат, абайлагыла. Абайлагыла, ар бир балдарды алып кеткеле. Колдон келишинче жер калтырбай алып кеткенге аракет кылгыла. Ар бир жаш балдарды, кичинекей окуучуларды салбай кетип калган учурлар көп эле катталып, көп эле көрүнүш бар да, ушундай нерсе болбошу керек да негизи. Көрүнүш көп, бирок ал бул себептен эмес, ал маршруттун жетишпей аткандыгынан болуп атат. Машина жетишпей аткандыктан болуп атат. Шаар боюнча маршрут жетишпей аткандыктан болуп атат. Жумуштан четтетүү боюнча приказ чыгыптыр. Эми сиздер кандай чара көрөсүздөр? Бул коомдук тартипти, адамдардын укугун тепсөө, кайсы бир жаранды ал каалаган кишини салып, каалабаган кишини түртүп чыгарып койгонго кандай укук бар? Ким андай эме кылып берет аларга? Андай укугу жок. Биз жогоруда айтылгандай эле биз ар качан бул айдоочулар менен ошондой эле бригада катышуусунда 1-сентябрдан баштап ар биринин тумшугуна абайла балдар деген рейд өткөрүлгөн. Ошо менен эле биз айтылып атат, көп звоноктор болгон. Школдо балдарды албай кетип атат, ошондой эле остановка эл таштап кетип атат. Ошондой эле чын-чынына келгенде берден маршрутканын жетишсиздигинен ошондой факты бир-экөө болгон. Эмне бул маршрут эмес, башка маршруттарда. Негизи бул 203 маршруткада мындан башка ушундай коомдук тартипти бузуу болгонбу? Эми жакын арада эмес, кээде болуп атат. Жашырганда болбойт, кээде болуп атат. Анткени мынча машина болгондон кийин, 50 машина болгондон кийин ар кандай себеп болуп калат экенде. Биринде клиент күнөөлүү болуп калат, биринде водитель күнөөлүү болуп калат. Но кандай болгон күндө деле водитель баягы элди ташып аткандан кийин баягы жакшы мамиле кылганга аракет кылыш керек да булар. Биздин милдет ошо да. Ооба. Элди ташып аткандан кийин жакшы мамиле кылганга аракет кылгыла. Канча маршруттук линия бар 203тө? 50ге жакын. 50ге жакын, а? 48, 49, 50. Сиздер бул жерден Горбаница жактан Дордойго чейин кетет да? Ооба. Ошондо сиз сөзүбүздүн аягына чыгалда кандай мындай так жооп берсеңиздер да, кандай чара көрүлөт эми бул айдоочуга? Азыр кандай чара көрүлгөндө бул тарап айтпадыбы азыр. Жумуштан кетти, андан башка сиздер тараптан кандай бир чара көрүлөт буга? Биз тараптан энди азыр биз жетекчиликке чакырдык, азыр бизге келет, азыр УГТда болуп атат экен. Биз ошол айдоочуга келгенбиз чын-чынын ушул жерге. Азыр жанагы чыккандан кийин эле уже интернетке. Ошондо как коргоо органдарынын өкүлү катары не кыласыздар аны эми? Муну айтылып атпайбы, четтетилди деп линиядан алынат. Ошо менен чектелеби? Ошо менен чектелип түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Энди азыр буну деген айып саласыздарбы кандай? Жок дегенде. Биз энди азыр айыпты жетекчилигине салабыз. Жетекчине. Кызматкергечи. Канча айып салынат жетекчилигине? 10 000 сом каралган. Ошо 10 000 сомго протокол түзүп беребиз. Азыр түзөсүздөрбү, кандай? Түзөбүз, чакырылбады бригада. Биздин өзүбүздүн полномочия укугубуз жеткен ушо да. Эң чоң баягы наказание укугубуз жеткени биз водительдерге строгий выговор беребиз. Строгий выговор беребиз. Анан ашып чатак кылса увольтетебиз. Андан кийин биз баягы штраф жаза тургандай бизде полномочия жок. Анан укук коргоо органдары 10 000 сомду сиздердин компанияга салат турбайбы? Аны булардын көргөй булардын полномочиясы. Сиздер тиги жумуштан четтетип гана тим болот экенсиздер да. Кийин ошол айдоочу башка линияга может чыгып иштеп калышына ким көзөмөлдөйт аны? Аз башка маршруттук линияларга чыгып алса эмне кыласыздар? Биз ага чыгар-чыкпасын пока биз билбейбиз, ал чыгар-чыкпасын. Аны деген фирма жетекчилерине барып туруп өздөрү келишим түзүп ошону контролдук алабыз. Себеп дегенде бул лицензиядан ажырайт азыр. Кимдин лицензиясынан ажырайт? Жана бала увольтетилгенден кийин бул 203төн именно ушул маршруттан алган да лицензиясын. Ооба. Энди кайтадан башка маршрутка кириш үчүн тиешелүү документтер топтойт да. Тиешелүү органдар бар иштеп атат ушуну. Эми кандай деп айтасыз айдоочуларга? Айдоочуларга эмне деп айтабыз? Айдоочуларга элдер коляска менен да эми көчөгө чыга албай калабы? Кандай болот? Энди берден деген момдой болуп атат да. Айдоочуларга кандай буга чейин түшүндүрүү иштери жүргүзүп келген, дагы деле жүргүзүлүп атат. Энди ар адамдын айдоочунун ар кандай өзүнүн түшүнүк
аң сезими бар да. Акыл парасат, Ошо менен энди ар бир водительге мисалы ар бирине түшүндүрүү. Бул балам деле өмүр баянга сурасак, бала чакасы үйлөнгөн эле үй бүлөлүү бала экен. Азыр булар айтып атат, берден коллектив айтып атат. Андай деле мындай агрессиялуу, мындай негатив жагы жок бала болчу деп атпайбы. Анан биз азыр айдоочуларга ошол жерден пайдаланып айтып кеткибиз келет. Ошо ар бир жаранга сылык мамиле кылып, ар бир айдоочулар өздөрүнүн эле балдарындай кабыл алып жүргүнчүлөрдү. Маданияттуулукту сакташ керек эң биринчи. Айдоочулук маданияттуу сактап эле бири-бирин сыйлоо менен мамиле кылыш керек го деп ойлойм. Ошол ишин жүргүзүп атабыз. Азыр ошондо 10 000 сом ушул 203-түн жетекчилигине, ушул линиянын хозяиндерине айып салынат экен. Негизи эле ушул маршруткалар боюнча көп адамдарда мындай наразычылыктар көп айтылат. Кааласа чыгып, кааласа чыкпай коет деген. Андан сырткары жалаң бул маршруттук линиялардын башында биздин баягы үлкөн чиновник аткаминерлер турат. Ошолор маршруткаларды алып келип тизип таштап айдоочулар менен акча жасап атат. Ошол 15 сомго көтөрүлдү деген да мындай доводдор болуп атпайбы? Бул маршрутка кимдики экен, өзүнүкүбү же фирманыкыбы? Маршрутка өзүнүн жеке өзүнүн автоунаасы экен. Айдоочунун. Арендатор эмес. Анан кийин баягы сиз айткандай эле маршруткаларды деген берде диспетчери болот. Мына биз как раз ошо диспетчерскийге келдик. Бул жактан чыккандан кийин булар тиги Дордой тарапка барып, ошол жерден токтоп, ошол менен эле маршрутун улайт да, анан берден баягы кааласа кетип деген жок. Эртең менен чыгып атканда булар механиктен, диспетчер, наркологдон өтүп, ошонун негизинде берден диспетчер ар бир өзүнүн интервал менен жөнөтүп турат. Себептен диспетчер кайякта экен азыр? Диспетчер ушул жерде. Азыр чакырабыз. Биз келип ошол менен азыр бригадир келип чакырдык. Азыр канча убакытта келип калат экен? Булардын ортосунда эс алганы жок, бир күнүнө 50 чыкпайт. Жок, азыр диспетчер келеби? Эми отуруп берки эмесичи жанагы. Кимге протокол түзөсүздөр азыр? Азыр биз буга чейин протоколду уже Гургайдан түшүп. Жок, бияка келбейби? Келип тургу. Протокол түзөм деп едиңиз базы 10 000 сомго. Жок, биз берде момундай контрольный выход кылдык, заодно текшердик, состояниены текшерип, азыр экөөнө протокол жаздык. Айдоочунун өзүнө протокол жазылабы, жазылбайбы? Азыр кимге? Айдоочуга. Теден азыр иш жүзүнө жүргөнгө яраша кылабыз азыр. Келет дедим. Айдоочунун өзүнө. Жок, айдоочунун өзүнө да айып саласыздарбы? Азыр линияга салат экенсиздер. Айдоочугачы? Азыр машинасынын абалын текшеребиз, ошого жараша. Ошо кайсы статья менен айдоочуга саласыздар? Пока билбейбиз да, машинаны көрө элекпиз да. Машинаны көргөндөн кийин ошого жараша. Жок, машинанын несин көрүп саласыздар айып? Азыр водитель дагы, айдоочу дагы автоунаасы менен келет, ошондой иш чараны жүргүзөбүз да. Ошо кандай иш чара жүрөт? Биз алдын ала айта албайбыз кандай иш чара жүргүзгөнүн. Жок, эми көрүнүп турбайбы таштап кетип калган үчүн кандай? Жок, түшүндүрүштөр жүргүзүлөт, ал самособой, как адам катары түшүндүрөт. Жок, түшүндүрүү эмес, айып салган кандай? Айып салынганда деген машинанын автоунаа текшерилет. Автоунаа кандай эртең менен кандай абалда чыккан, механиктен кандай чыккан, ошонун баарын текшеребиз, ошонун негизинде анан жыйынтыгында протокол жазып беребиз. Канча айып салынат протоколго? Если техникалык абалынан мүчүлүштөр тапкан болсо 121 менен беренин негизинде 5500 сомго протокол жазылат. 121 ошондо эмнеси аткарылбаганда? Техникалык абалы ошо кайсынысы? Эмнелери? Мүчүлүштөр болсо, мисалы таяныч тормоз, ручной тормоз дебезе, ошондой эле техникалык абалы. Жок, бул жакта техникалык маселе болгон жок да. Ооба. Бул жакта каалабады, ошол кишини түшүрүп жаранды таштап коюп атат. Адамгерчиликтин жоктугунан болуп атат да, мону айланып келипчи. Берден деген буга чейин айтып кетип атпаймынбы? Берден деген мунун деле үй бүлөлүү бала экен. Мына сураштырып отурсак, үй бүлөлүү экен. Берден өзүнүн
коллективде айтып атат. Мындайга барбаш керек эле. Неге мындай болуп кетти деп өздөрү таң калыштуу болуп атат да. Айланып келип мен жана айтпадымбы? Айдоочулук маданият. Азыр бул жакта адамдар күтүп атат да, суроо салып атат. Канча сом салынат ошо айдоочунун өзүнө деп атат. Айдоочунун өзүнө мен жаңы эле айта албадым, үстүдө айтып кетпедим. Жок, ошол таштап койгондугу үчүн эч нерсе кыла албай турбайсыздарбы, Техникалык жагын карап, эгер туура эмес болуп калса 5500 сом салат экенсиздер. Айдоочунун жанагы жоргуна эч нерсе кыла албай турбайсыздарбы ошондо? Эгерде айып салып жазага тартпасаңыздар, дагы мындай нерселер кайталана берет да. Бул башкалар үчүн сабак болушу керек. Каалабаган кишине эч качан андай кылбаш керек. Коомдук жайда коомдун кызматын кылып аткан адам андай кадамдарга барбашы керек эле да. Тем более жаш баланы таштап кетип атпайбы, кичинекей ыйлатып, чыркыратып. Ал психологиялык кандай эме алды, мисалы ошол кичинекей жаш бала ыйлап атат тияктат. Адамгерчилик мамиле болду бери. Диспетчер бuyakta экен. Диспетчер. Эмне сурайын эле? Диспетчер керек эле. Диспетчер эмнеге? Убакытта эле кой берип, убакытты келип кой берип, кетирип Сизби диспетчер беке? Сиз деп атпайбы? Да убактылуу туруп атат азыр. Замешать этип. Жок, сиз эртең менен сиз билеңиз. Ооба. Ана келсеңиз бул жака биз бир-эки суроо алалы. Диспетчер жок бул жакта ошондо. Жок, диспетчер эмне биз? Жок деп атпайсыз. Бул убакытты кой берип. Ат жөнүңүз кандай? Сапар. Сапар беке. Эртең менен кандай процедуралар болду эле ошол айдоочу боюнча? Бул биздин айдоочулар ылдый жактан немени тетеге. Азыр могу жакта аксакалдар келип атпайбы? Тетектен бурулуп эле кетип калды. Буяка могу канешкага келбей эле бизди таштап коюп кетип атат дейт. Уже жетишпей калат азыр уже. Ылдый жакка очередь болуп калды да машина. Ошондо тияктан бурулуп диспетчерге жолукпай эле кетерби? Келет азыр. Не кыласыздар ошондо азыр? Не болду эле ошол айдоочу эртең менен? Ой, булар кайдан билбейм да. Айтып атпаймынбы? Жок. Диспетчерге алар дала иштетип, мындай жакшы эле белет негизи. Информацияны биз жаңы эле уктук. Жаңы эле 2 участковый келип кетип эле неме кылышты да. Информация беришти бизге. Бул андан башка мен эчтеке билбейм. Эртең менен көрдүңүз беле айдоочуну? Ооба. Кандай состояниеде эле? Жакшы. Ичип алган эмеспи? Жок, ичпейт ал бала. Мен ал баланы көптөн бери билем, бирок ичпейт, жакшы бала өзү. Андай поступкаларды бул жазабайт болчу негизичи өзү. Жок болуп кетти го. Ия. Калган автобуслар. Мына жок, мына мисалы азыр мен келгенден бери бир да маршрутка бери келген жок да. Бирөө кетти. Жок, бирөөсү тетекке бурулуп кетип калыптыр да, тыштабай эле. Общий WhatsApp немеге чыкпайсыздарбы? Группаңарга чыккыла да чакырып. Конечно, келди. Очередь ким экен? Чалбады барды, келсин. Чындыгында эми маршруткалар жакшы мындай жоопкерчиликти сезип иш кылыш керек да. Туура. Эмне бар? Келиңиз, чалыңыз. Негизи мына горбольницадан бул жакка айланып куруп бул жакка токтошу керек да негизи. Ар бир келгени кеткен ушул жерден тиги диспетчерге жолугуп убактысы менен катташ керек да. Эми ошол айдоочу үчүн эми жок экен да. Жетекчилиги катары жанагы тыштап кеткен айымга, баласына эмне деп сөз айтат элеңиз беке? Ушул мекеменин, ушул компаниянын жетекчиси, жооптуу адамы катары. Мен кандай сөз айтышым мүмкүн? Мен алдагы баласын тыштап кеткен аялга эмне деп айта алам? Муну водительдин кылганы өтө туура эмес, алдагы поступкасы туура эмес. Эми биз колдон келген баягы өзүбүздүн полномочия жеткен наказание жасайбыз. Жасадык. Андан кийинкисин укук коргоо органдары бар. Булар өздөрүнүн баасын берет да. Эми ошол айдоочунун ошибкасы үчүн жетекчилиги бир кечирим сурап койсоңуздар жакшы болот да негизи. Болот, жетекчи обязательно.
Биз өзүбүзчө да талдайбыз дагы, анан сөзсүз булан жетекчилик бул келинден кечирим сурайт обязательно. Мен деле азыр өзүмдүн атымдан туура эмес болуп деп, туура эмес поступка жасап тур деп мен өзүмдүн атымдан кечирим сурайм будан. Туура эмес, мунун кылганы туура эмес, аябай водительдин кылганы өтө грубый туура эмес нерсе. Анан водитель да барып тур, водитель биринчи очередь өзү барып кечирим сураш керек мындан. Кечирим сурайт. Кечирим сурайт. Бизде ар бир поступка үчүн барып водитель клиенттер менен туура эмес болсо кечирим сурап атат. Ал эч кандай дегендай туура эмес көрүнүш эмес ал. Саламатсыздарбы эже? Маршрутка күтүп атасыздарбы? Иә. Макул тартпайбыз. Маршрутка күтүп атасыздарбы? Негизи тейлөө кандай болуп атат бул 203-төр? Жакшы. Жакшы эле? Көп күтпөйсүздөрбү? Элге учурда аябай эле ташып жакшы иштешип атат. Жакшы негизи тынбай эле катташып атат. Ушинтип көп күтпөйсүздөрбү? Ушинтип алып күтпөйсүздөрбү? Эми булардын өзү убактысы бар, убактысыз болгондо жак 5 минут күтөчү. Атак жакшы иштешип атат. Жок базарда. Рахмат. Сиз самат буякта жашайсызбы? Бул 203 маршрутка боюнча эмне деп сөз айтасыз? Тейлөөсү кандай болуп атат? Бир эле водитель барма, не знаю, остальные нормально. Бир водитель эмне кылат? Группа идет слишком. Тааныйсызбы ошону? Нет, уже не знаю. Сиз постоянно каттайсызбы бу жерде? Эмне кылып көрүп жетет? Негизи отношения с группой, а так нормально, остальные нормально. Ким деген кандай маршрутка? Билбейм иши ушулардын арасында го. Калган киши алчу билбейм. Капкаралган киши? Урматтуу диспетчер агай келсеңиз. Бир минутка. Кайсы маршрутка кеттиң? Азыр келиш керек да, негизи күтүп атышат ошо келген маршрутканы. Бул жакта бул кызыбыз буякта жашайт экен дайым. Бир капкара болгон деп мындай өңүн тааныбайт экен да, кара болгон айдоочу. Дайым бүрүп этип мындай айдоочулар жарандарга эми катуу мамиле кылат дейт да. Ким? Биринчиден бул Билесизби ошо мындай кара тору жигит дейт. кара тордуу киши көп да бизде. Анан кайсынысын мен билбейм да. Баардыгы кара торду эмес. Бул өзү келип бияка сүйлөбөйбү? Кандай машина? Мисалы бияка элдер келишет, сумка унутуп калдым, анан бирдемке жоголду, анын машинанын өңү кандай эле десе, кызыл дейт. Анан кайта эметсек, башка машина чыгып калат да, ак машина. 200-га вообще жалып жок, сонун иштешет. Биз нормально иштеп атабыз, анан кандайча бизди эле жамандап атышат билбейм. Нормально, все нормально. Биз просто тиги бала деген жакшы эле бала өзүчү. Просто бүгүн эмне болуп, адам эмне менен тийсе өзүңүз деле билесиз да. Кичине немче этип эметсе, тем более биздин жумуш азыр мындай болуп атат да. Конкуренция көп. Любой эле адам акча табам деп атат да. Акчасы жок алып келсе үйгө тоже болбой калат. Немеси Сиз көптөн бери иштейт турбайсызбы сиз? Временный деп коюп. Мен диспетчер болуп, мен бул бияка иштеп кетчимин да негизичи. Келе табады маршруткалар? Келе табады. Азыр эмне болот экен ошондо? Келеби, келбейби? Келеби? Келет, анан отурган машина келет, келбесе. Так, мына отурган машина келет, келбесе азыр водитель чыгат, окат түшүп атат. Бизде мындай да. Бизде мындай да. Эртең мененкиси бул жерге очередь болот. 10-15 машина очередь туруп калат. Движение бияктан башталат көбүнчө. Анан кийин саат 10-11ден кийин Дордойго токтоп калат. Отстой болуп. Дордойдо 10 машинага чейин очередь болуп туруп калат. Биякта азайып калат, ылдый жакка туруп калат очередь. Анан түштөн кийин кичине 2 акты келет. Азыр ылдый жакка очередь туруп калды машина. А эртең менен саат 10го чейин бул жерде очередь болот. 15 машина, 20 машинага чейин болот бул жерде. 137-де грубый водительдер көп дейт. Кайсы? 137-чи маршруткада, анан 171-чи маршруткадагы аябай кеч. Алло, кайтты. Каттайт дейт. Грубый водитель. Мен кайдан. Грубый водитель бардык жерде эле бар экен. Грубый водитель эмес, грубый сотрудниктер бардык жерде бар да. Жогорку кеңеште эле отурбайбы?
Жок. Жогорку кеңеште эң башында ошолор отурат да. Эң грубыйлар ошол жерде отурат да. Алдагы водительге жөндөгө киши өлтүргөндөгө неме болду окшойт. Ооба. Бирок эми жана жаш баласы менен неме кылып койгону бир аз. Эртең менен жок, туура эмес. Разговорда ага мен аны актаган жерим жок. Аны мен актабайм, анда кылган поступкасы үчүн аны актабайм мен аны. Мынча акташыбыз керек. Бирок реакцияны айтып атам да. Реакция бардык жерде ушундай болуш керек эле да. Ооба. Ар бир нарушениеде жогорку кеңеште отурбайбы? Нарушение. Жогорку кеңеште эң нарушительдердин башы ошол жерде отурат да. Жакшы түрмөдө отурат. Отношение болуш керек эле да. Ол сенде жокпу? 5 553 69 89 28. Маршруткалары негизи шарттары кандай экени бир көргөзүп коелу. Негизи жакшы эле маршрутка экен, мындай. Жаңы. Тазалыктары деле жакшы эле экен. Окуй бияк мусорный полигон болуп калыптыр го. Siz mактап аттыңыз эле азыр эле. Siz биринчи басып келдиңиз деп коеюн. Мен өткөн аябай баалуу. Нары кетип калса бир жер, үйгө кетип калса. Азыр мына чын эле могу жактан жана даттанып аткандай болот окшойт дейм да, карасаңыз. Нары жактан эле бурулуп кетип калат окшойт, буяка келбей эле. Келет аба, акыркы маршрутка канчада келиш керек эле? Келет. Мына бул жакта жарандар күтүп атат, тетекта күтүп атышат. Жана айдоочу келет да ошондо азыр, же келбейби ал? Ал жактан чыккандан кийин. Ал айдоочу азыр УТда түшүнүк берип атат. Андан чыккандан кийин Горгайга келип түшүнүк берет. Горгайдан чыккандан кийин транспорт инспекция чакырып атат. Городской транспорт инспекция деген бар. Алар чакырып атат. Алар да бизге келип түшүнүк берип кетсин дейт. Андан чыккандан кийин Ленинский роуду чакырып атат. Бизге түшүнүк берип кетсин деп. Андан кийин силерге 5-өчүрөт кто турса берген түшүнүк берет. Мына достор Анан дагы көп убакыт болгондуктан келе албай, күтө албай атпайбыз. Могу бир водитель нарушение кылды. Хорошо, алдагы кылганы туура эмес. Бул үчүн жоопкерчилигин тартып атат. Анакей жоопкерчилигин тартып атат, дагы тартат. Бирок ошо бир водитель үчүн эле сабый биргадан баарын колпас істеп текшеріп, көрүнгөн жерден басып өрүп, элдин баары көчөдө калып калып атат да. Эми азыр келсе бардыгы иштеш керек эле да. Иштеш керек эле. Так ансыз деле шаарда машина жетишпейт. Шаарда машина жетишпейт. Мурдагынын 5тен 1 эле иштеп атат. Эртең менен кечинде элдин баары көчөдө калып калып атат, жетишпейт. Анан башка водительдерде эмне күнөөлүү? Алар мындай грубый нарушение жасаган жок да. Жакшынакай кылып эле элди ташып атат. Анан бир водительдин айынан 50 водитель страдать этпеш керек да. Булар жумушун кыла бериш керек да. Ал водитель кылган күнөөсү үчүн күнөөсүн тартып атат. Түшүнүгүн жазып атат, жумуштан кетип атат. Хорошо. А башкаларда эмне күнөө? Мына кишилерде эмне күнөө үчүн? Иштеш керек эле водительдер туруп. Келбей атат го ошо водительдериңиз эмнеге жок? Ал водитель түшүнүп айтып атам го, түшүнүп. Жок, азыр муну жакка адамдар күтүп атпайбы? Келет азыр очередь просто затея өтөсүп калды. Канча вакытта келет ошо? Келиш керек, билбейм канча вакытта келет. Бирок машина жетишпей атканы чын. Машина бизде машина көп. Ите ошондо да машина жетишпей атат. А көп эле маршруттарда жок, машина калбай деле калды. Мына мисалы үчүн 202 маршрут биз менен
конкурент берді шығады ғой. Мен білгеннен 5-6 эле машинасы иштеп атат. 134-тінде бір 7-8 эле машина иштеп атат. Не кыласың? Чабып атам, мен айтып атам, кезип иште бергиле, силердин эмне? Силердин эмнелерге кетип атат. Берки айдоочулар чыкпай коюп атабы ошондо? Чыкпай койгон жок, просто машина жетишпейт. Чыкпай койгон жок. Болгон машинанын 50 маршрутка жетишпейби ушака? Болгон 10 машинанын бардыгы иштеп атат. 50 дедиңиз беле? 50 маршрутка бар, бирок алардын бардыгы алдагы кээ бирлери дополнительный фирмада иштешип калат. Ар кандай немеде кээ бирлери жумуштар менен кетип калат. Көбүнчө ремонтко туруп калат. Азыр ремонтко турат көп эле машиналар. Машиналар ремонтко көп турат. Азыр запчасть кымбат. Жол жаман. Жол жаман. Азыр bir жери бузулган машина мурда 3 күн, 4 күнгө турчу. Азыр bir запчасы бузулган машина 1 айга туруп калат. Мына уже кете баштады элдер. Алмекендегисе кете бардыңызда? Кете бардыңыз? Кетет. Чын жолда делек. Билип атам. Мына достор, бир катар жеринен маалымат алып бердим. Башкалар менен бөлүшкүлө. Oyunda tursun olacak senin. Tursun ben işte. Tek tursun. Allah'ım var mı göstersen. Ya o kadar sıkıntı olsa bu. Gezin через конец кетсин. Барып да машина. Келерсен ешкімден кетпейді, берді оламын. Келерсен мен. Бір еле машина. Жана 15 сомго көтөрүлсө, тейлөө кандай болуп калат эми буюрса? Тейлөө ушундай эле болот. Жакшырбайбы? Жакшырбайбы? Анын үчүн жакшырышы керек. Күлүп тосуп алып айдоочу. Жакшы тейлеген аракет кылат да, реңдин артынан. Bugün arayalım. Bugün arayalım. Araştırıyoruz. Nasıl barat sizlerge? Ettim barat.